Кечээ 22 февраль күнү Москва шаарында жүрөгүбүз Кыргызстан аталышындагы жыйын болуп өттү. Мен макул эмесмин кыймылы уюштурган жыйынга кыргыз коомдорунун мүчөлөрү, элчиликтин өкүлдөрү жана ошондой эле мекендештердин чакыруусу менен Адахан Мадумаров да катышты. Жыйындын жүрүшүндө мигранттардын шайлоодо тебеленген укугу жана жалпы эле мекендештердин элчилик менен мамилеси талкууланды. Биринчиси мына чет мамлекетте тараган кыргыз жарандардын укугу шайлоо учурунда гана эмес, элчилик тарабынан жана мамлекет тарабынан да укугу тебеленишине жол бербөө деген маселе турат. Экинчи маселе, шайлоо учурунда кимди шайласаңыз да ал жеке сиздин гана тандооңуз болуп, анда сиздин кайсы бир талапкерди колдогонуңуз үчүн укугуңуз тебеленишин алдын алуу дейт. Бул дагы өтө керектүү маселе. Айрыкча кечээ президенттик шайлоодон кийинки жаралган тема болуп атат. Бул башта мынчалык жапайычылыкка барчу маселе сырттагы жүргөн биздин элчилик кызматкерлери болобу же башка азаматтар болобу. Үчүнчүсү, жеке жарандык сунушуңуз жана талабыңызды ушул жерде айтсаңыз дегендей сунушта айтылат. Элчиликтен ким келди? Мен башында сурадым, агай кимсиз? Кеч келди. Ошо сиз шайлоо болуп аткан учурда ошо элчиликте иштедиңиз беле? Мен 3 жыл төрагасы болдум комиссиянын. Мына жекен жакшы тааныйм. Айтып берейин мен да кыска. Саламатсыздарбы, Каракулов Мурзатаз Жолонович. Элчиликте 2005 жылдан бери иштейт. Контракт менен 3 жыл агыл иштедим парламентте. Юридикалык башкармалыгынын башчысы болуп, кадрды башкарып жүрдүм. Саясаттан алысмын. Мен элге кызмат кылайын. Мына диаспоралар отурат, балдар билет иштеген, туурабы? 3 жолу шайлоо болду, 15, 16, 17. Ошондо 15тен ошол мыйзам. Мен аткаруучу болсом, мыйзамдыгын аткарышым керек, туурабы? Эгер мыйзамдан, шайлоо боло турган мыйзамдан четтеп, чегинен чыгып кетсек, анда башаламан болот. Анархия болот. Ошондуктан муну жана избирательный кодекс, шайлоо кодекси боюнча колдун изин тапшырбаса, 15 күн калганда тизме жабылат. Тизмеге бул жерде 7000 катталган. Барганы 200, 500, 300 ошончо киши болду. Бул биздин жарандардын да күтүлүү керек өздөрүнө. Мен таанысаңыз керек, ошол убакта мен Бүтүн Кыргызстан партиянын өкүлү болуп отургам. Сөз жок, таза өттү десек болот. Бирок суроо жаралат да ошол жерде. Мындай суроо. Сиз өзүңүз айтып атасыз, мен да ошол убакта катуу эстеп калганмын. 7000 адам катталды деп айтып атасыз, туурабы? Форма номер 2-ни 7000 адам тапшырды. Жок, форма азыраак. Жок, 6700 деген мага өкүлчүлүктүн БШКнын өкүлчүлүгү айткан ошондо. 6700 деп. БШКга Кыргызстанга жибердик кагаздарды бүт бардыгын, өткөн сандарды. Ал жактан кыскартылып туруп 2100 келди деп айткан. Өзүнүн сөзү. 2100 деп. Ошондо бизде суроо жаралат да. 4000 адамдын форма номер 2си катталган саны кайка качты, кайка кетти. Ошондо да суроо бергем ушунда. Эмне үчүн ошончо адамды катталган адамдар ошол жерде форма номер 2 тапшырдык, биз кире албай койдук деген адамдардын саны биз азыр список кылып отурабыз да. Ошолорду доказательство менен биз форма номер 2 тапшырылган документтери менен чогултуп кагаздардын списогун толтуртканбыз. Ошонун артынан ушул жагдай жаралды. Эртеңки күн ушундай болуп калбайбы деген суроо бизде азыр ушул күндө жаралды да. Мыйзам боюнча 55 күн калганда ар бир жаран өзүнүн патриоттук сезим менен, өзүнүн ушу чын дили менен мен катышам десе, Кыргызстан жараны болсо, элчиликке барып каттайбыз биз. Өзү келсе. А болбосо баягы мурдагы тизмени бизде да түшүндүрөлөбүз. Ар бир кишине барып сен окуу каттоого кел, паспортуңду бер, жазып кетейин дебейбиз, андай мүмкүнчүлүк жок болбойт дагы. Биздин андай комиссиянын милдетине кирбейт. Ошондуктан мурдагы ким Кыргызстандагы келип консулдук каттоого турса, бир жылдык биз ошол тизмени беребиз. Ал эми аяктан алар оңдогон тизмени жанагы форма 2 деп. Алар дагы ошол баягы шайлоо комиссиясы, борбор шайлоо комиссиясы иштейт. Алар да өчүрсө, алардын ол механизм, алардын жолдору аларды. Биз ошол тизмени беребиз дагы, анан кандай тизме келсе, биз ошол тизме менен гана иштейбиз. Ошондуктан дагы мына эмки жылы шайлоо болот буюрса, туурабы? Жогорку кеңешке. Ошондо эртерээк келип, мына ошондо коомдор керек. Ошондо мына уюштурсаңыздар жакшы болот, эртерээк барып ким катышам десе, эшик ачык. Биз эгер киши көп болсо, элчиликте бир консулдукта биринчи этажыбыз чоң, 10 ойлодук.
Анан болбосо белки биринчи этажда зал бар, 3 зал ачалы дедик. Биз 3 комиссия түзгөнгө даяр болуп калдык. Себеби мен 3 жыл болуп, ошондой мына төрагасы бул жалпы сөздөрдө сиз Мырзапаяз дедиңиз, Да. Сиз айтыңызчы, 5-чи жолу, 3-чү жолку шайлоодон өткөрүп атсаңыз, бир шайлоо тилкесинде канча киши өтөт? Мыйзам боюнча. Мыйзам боюнча бир азыр акыркы жолу бир кишиге 12 мүнөттөй убакыт кетет. Жок, сиз айтсаңыз, мыйзам боюнча канча кишиге бир шайлоо тилкеси ачылат? Эме участогы? Тилкеси да ошол. Участок 2000. 2000. Биздин ушу Москва шаарында канча биздин жарандар бар? Эми ошо тизме боюнча 6-7 миң болсо 3-өн ачабыз дегенбиз да, биз да нормага жараша 6-7 алабыз. миң эле кыргыз барбы? Жок, катталган да. Бизге да консулдук каттоо коюш керек да. Келинде консулдук каттоо болсо, болду изи болсо өтө албайбыз. Дарыгерби? Я. Кесимиз дарыгер. Түшүнбөдүм. Кесимиз дарыгерчиликпи? Эмнеге? Юристпи? Юрист болсоңуз жакшы. Конституция боюнча Конституция биринчи баскычта турабы же мыйзам биринчи баскычта? Конституция жогору. Баракелде. Эң негизги мыйзамда. Анда мындай. Конституция боюнча кыргыз жаранынын шайлоого жана шайланууга укугу бар. Туура. Мен талашпайм. Биз маселени ушундай коюп атабыз. Биз кыргыз жарандарын конституциялык укугун неге тебелеп атасыңар деген маселе коюп атабыз. Мен сине талашпайм. Конституцияны сиз талабын коюп атасыз. Бирок ошо конституцияны ишке ачканга, ишке ашырган үчүн шарт керек деп. Ошо шарт мыйзамда жазылат. Туурабы? А эгер ошол мыйзам конституцияга карама-каршы келсе, кайсы статья иштейт? Анда конституция иштеш керек. Мунустуру талашпайм мен, сиз менен талашпайм. Бүттү, болду. Мен көп иштеп билем. Биз ушул гана нерсени тебелеп салды деп конституциянын ордуна коюп койгула деп талашабыз. Баш ата мыйзамды баласынын төргө отургузуп койбой, атасын төргө отургузгула деген маселени коюп атабыз. Атасы конституция. Ошондуктан юрист болсоңуз аябай жакшы экен, Мырзапаяз мырза. 2000 киши деп атасыз. Каттоодон өтпөйбү кыргыз жараны шайлоого жана шайланууга укугу бар деп турган конституциялык норманы иштеткиле деп атабыз падышаларга. Жок, буга макул. Эми ошо шарт керек да, чтобы любой кыргыз, любой участкага келип Ошол шарт берсин, туура. Азыр караңыз. Ошол шартты Россия өкмөтүнүн мүчөсү айтты. Эгерде падышалар кайрылса, биз шартты түзүп бергенге даярбыз деп билдирүү жасады. Ошол билдирүү жасагандан кийин биз тийиштүү документтерди жыйнап, эртеңки боло турган шайлоого алдын ала, могу жерде бир жигит айтты, готов сани летом деп. Кийинки боло турган шайлоого даярдыкты кийинки жылдарды какшап, ыйлап, баягы кейпибизди кийбейли деп алдын ала даярдык көрүп аткан кербезибиз. Ошого падышалардын кулагына сырга кылып илип коелу деп жыйналып атабыз. Туура дейсизби? Туура. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен тааныбагандарга айтып таштырып кетейин. Атым Динара. Москва шаарында мен 13 жылдан бери жүрөм. 13 жылдын ичинде мен биринчи жолу шайлоого, президенттик шайлоого бардым. Мындан 1,5 жыл мурда. Ошол күнү мени шайлоого киргизбей коюп, элчиликтен мени түрткүлөп чыгарып койгон. Мен ошол күндөн баштап, ошол күнү мен Таня революционер болуп чыктым да, мындайча айткандачы. Мен ошол күндөн баштап кыргыз элинин жооштугунан, кыргыз элинин момундугунан ушул күнгө келиптирбиз. Жок дегенде мен баш көтөрөйүн. Мен сүйлөгөн тилим бар. Кудайга шүгүр. Күчүм бар, тилим бар, акылым жетет. 10 орусқа жомок айтып, курсагымды тойгозуп кетиш колумдан келет менин. Бирок ошол шайлоо болгон күндөн бери мен бүт Кыргызстандан келген, бүтүндөй вообще Кыргызстандагы унчукпай отурган кыргыздарды мен өзүмө чакыргым келип атат. Ошондон бери мен чакырып келе жатам. Мен Адахан Кимсанбаевич дайыма сизди бул жака чакырганда мен дагы сизге кайрылуу көп жасап келем. Бүгүн ушул жерге талашып эле отуруп алдым, сизге жакыныраак болоюн деп. Мен үчүн бактылуу мүнөттөр бул. Акылдуу адам жанына отурганды мен өзүм жакшы көрөм. Андан кийин мен мындан бир канча күн башта Бышкан сотко беребиз деген маалымат таркатканмын. Ушундай видео обращение жасаганбыз да. Ошол видео обращение жасаганда колумдан келгени ушул. Мен сиздерге доказательство көрсөтөйүн. Мен өз колумдан ушул сотко
юристтер менен неме кеңешип отуруп ушул арызды жазып мен Кыргызстанга жөнөтүп өзүмүн ишенген юристтерим менен иштеп баштадым эле. Мен азыр сизден уктум, что Бүтүн Кыргызстан партиясы буну мойнуна алат дегенде мен ойлоп калдым, мага караганда Бүтүн Кыргызстан партиясына берген жооптор ийгиликтүүрөөк болсо керек, мен жөн эле отура берейин деп токтоп калдым азыр. Андан кийин ушул жерде элчиликтен келиптир. Адахам Кисанбаевич, сиз жана айтып кеттиңиз, Алик Жекшенкулов элчи үмүт этип турабыз дедиңиз да, мына жаңы элчи келип депчи, жолугушуптур деп атасыздар. Элчиликтен бирөөлөр бар болгон болсо ошол кишиге мен билбейм, жеткирип коесуздарбы же кантип табам. Мен барганда элчиликке киришим өтө кыйын, дайыма өзү чуу менен даже паспорт я получала таким образом да. Кечирип койсом, мен анча-мынча орусча сүйлөп койсом. Мен ушул элчиликти мен көргөн жокмун. Мен 2017-жылкы ошол шайлоодон бери кыйкырып жүрөм, ошол элчи мени көрбөй атабы. Мени чакырсын элчи. Мен мигранттарды мындай топтоп барам. Мен артымда өтө көп Динареже эмне болуп атат, эмне кылайлы деген адамдар өтө көп. Андан кийинки эл каттоо боюнча катышпайт, эсебизди ким алат деген суроо койдуңуз да, Адахам Кимсанбаевич. Эсебизди биз өзүбүз коргошубуз керек. Мен кыргызмын, менин эсебимди ал деп биз барышыбыз керек. Кыргыздар, ойгонгула, ушул видеону ким көрсө, дүйнөнүн кайсы бурчунда жүрсөңөр, мага чалгыла. Менин телефон номеримди мен таркатам. Келгиле барыңыздар. Биригип ушул нерсени мына каттабайлы. Мен катта, мен тоог эмесмин, мен мышык эмесмин, мен адаммын деп көтөрүлөбүз. Келиңиздер. Андан кийин Лавров про Украину айткан боюнча сиз кичине неметип кеттиңиз. Мен дагы биринчи каналды өтө сүйөм. Бул Шейнин, Толстой, жанагы бүт политический программаларды өтө көп көрөм. Ошол жерде айтып атасыздар, сизчи мындай Лавровдун айтканы мына Украинага мындай кылабыз деди деп. Лавров Украинага ошондойду кылган болсочу, келиңиздер кыргыздар. Мен Лавровго обращение жасаймын. Лавров бизге андан көбүрөөк жардам бере алат. Потому что биз кандайбыз? Алар менен достук мамиледебиз. Биз Украинага окшош каршы эмеспиз. Биз достук мамиледебиз. Так что келиңиздер, бүт кыргыздар, данныйыңарды жөнөткүлө, дагы биригебиз, дагы көбөйөбүз. Бул сурооңузду жеткенден бери Адахам Мадмаровду шайлап келет. Бирок мен фанат эмесмин, кээ дейчи. Бирок ар дайым Адахам Мадмаровду шайлап келгем. Президент шайлоодо мен өзүм билеке эжелерим менен биригип элчиликке барып, суббота, воскресенье күндөрү иштей бериңиздер деп сурандым. Алар иштей беришкен. Биз интернет сайттардан, соцсеттерден жарыя бергенбиз. Биз биринчи очередде элдерим иштеш керекпиз. Бийликте күнөө бар. Азыркы сиздер айтып аткан макул эмесиндеги билге койгон талабыңыздар дагы мен колдойм. Бирок бийликке ал кызыктуу эмес. Себеби Москвада биз калайбы, жаман көрөбүзбү, жакшы көрөбүзбү, 80-90% Мадмаров дейт. Биз жагабы, жакпайбы, ошондой. Ошон үчүн бийликке ал кызыктар. Ошон үчүн биз эмне кылыш керекпиз? Посольствого барыш керекпиз, сүйлөшүш керекпиз, ошо элдерге түшүнүү иштерин жүргүзүш керекпиз. Бул сунуш. Жана Акжол досубуз айткандай бир бийликке бир сунуштарды чогуу береличи. Чогуу. Сиз келип бир оюңузду айтыңыз. Мына жерде Жет областын могу сиздерди колдогон жаш жигиттер отуруптур, чогуу акылдашып туруп биз бийликке мүмкүн үнүбүз жетет. Биз коктогулатка бөлүнүп, уюмдарга бөлүнүп, максаты жыйынтыгы эмнени көрүп атабыз? Өзбекстанда барбы? Ушул жердеги жүргөн Бухара уюму, Ташкент уюму, же Тажикстандыкы барбы, же башка ошол Средний Азия элдериники барбы? Бир эле биздики бар, кыргыздар. Мекендештердин жыйынында көптөгөн коомдук көйгөйлөр талкууланып, аягында Мадмаров сөздү жыйынтыктаардан мурда Бүтүн Кыргызстан партиясы Москвада мен макул эмесмин кыймылынын башкы талабына ылайык топтолгон колдордун негизинде жана 2017-жылы болуп өткөн шайлоодо укугу тебеленген жарандардын укугун коргоп, шайлоо комиссиясын сотко берет экендигин билдирди. Биздин мен макул эмесмин деген кыймылдын 7 талабынын бирөө ошол сыртта жүргөн кечеки шайлоодо укуктары тебеленген кыргыз жарандарынын укугун ордуна коюу деген талап турат. Мына ошол талап 7 талаптын бирин аткаруу максатында ушуну сотко берип атабыз. Бергенде Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын атынан берилет. Эгерде кандайдыр бир башка партияларда эрдик көрсөтөм деген болсо ишиңиз сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө колдойм деген болсо
эшигибиз ачык. Көмөктөшсүн, жардам берсин. Биз да ушул сыртта жүргөн азаматтарыбыздын укугун коргойбуз. Биз да сотко берүүнү колдойбуз деген болсо, келсин кошулсун. Мына ушундай да билинет. Сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө биз кимдин ким экендигин аныктап ала турган учур келип атат. Дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Кандайдыр бир саясий иш-чара болобу, болбойбу, ага карабастан биз ушул иштин үстүнөн иштеп келгенбиз, иштей беребиз.